балдарыбыздын келечеги үчүн биз дагы макулбуз. Бирок ушинтип акырындык менен ар бир нерсеге тыюу сала берген бул жакшы болбойт. Мына бир нерсеге тыюу салдыкпы, ордуна бирдеме сунуштайлы да. Балдардын эң сүйүктүү жана керемет көч деген программа бар эле, билесиңер баарыңар. Актан менен Акылайды. YouTube'да миллиондон ашык адамдар көрчү. Миллиондон ашык ар бир. Эмне үчүн ошого акча бөлүп койдуңар анда? Ошону улантыш керек эле да. Миллиондон ашык. Жана Калпакчан бала менен эле тигил кыргыз допу кийген кызыбыз. Ушул жерден бир депутат көтөргөн жок да, улуттук баалуулуктарды сактайлы ошого бир 3 миллион сом бөлүп коелу деп. Анын баарын ЮНИСЕФ жасап бербедиби? Туурабы? Эми мындай эки жакты карашыбыз керек да. Мурда Гүлшат Асылбаева деген депутат бул жерден жанагы интернеттеги, Фейсбуктагы эмен баарын көзөмөлдөйбүз деди. Иштеген жок мына. МВДда өзүнчө ошол боюнча бир бөлүм түзүлөт дедиле, Эркебек Жумабекович. Эмне болду, ошо бөлүм түзүлүп ошол иштеп атабы?